Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Умар ибн Хаттабтан келген. Мен Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтқанын ұқтым. Шындығында амалдар ниетке жараша болады. Әрбір амал, әрбір инсан ниетіне жараша амалы. Кімдің хижраты Аллах жана Аллахтың елшісі үшін болса, анын хижраты Аллах жана Аллахтың елшісі үшін болады. Кімдің хижраты дүйнө үшін же бір аялға неке кыйуу үчүн болсо, анын хижраты ошол үчүн болот. Имам Навави бул китептин автору Умар ибн Хаттабтан келген хадисте. Бул хадис менен китебинде баштады. Адамды ниетин эскертиш үчүн. Ким гана бир сойлук амал кылбасын, ал ниети жалгыз Аллах Таалам үчүн ихлас менен кылыш керек. Имам Бухари дагы өзүнүн Сахих китебин бет ачарында ушул хадис менен эскертип баштаган ниет тууралуу. Бул автор эскертип атат. Ушул хадисти баштап, ошондуктан ар бир адам эстеш керек бул хадисти жакшы амал кылууда. Эмне үчүн кылып атат? Ал ихлас менен Аллах Таалам үчүн кылып атабы? Болбосо, ал кылган амалы жөн гана чарчоо, пайдасы жок болуп калат. Бул хадис көп маселени топтогон жавами хадистерден. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Таалам ушундай бир көп маанини камтыган сүйлөй турган мүмкүнчүлүктү берген Алла Таалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөгөндө кыска сүйлөп, бирок көп илимди камтыган. Бул хадис боюнча илим ээлери мындай дейт. Бул хадис 4 хадистин бири. Ислам дини ушу 4 хадистин негизинде айланат. Биринчи хадис иннамал амал бинният. Бул азыр айтып аткан хадис. Экинчи хадис иннал халала байин ва иннал харама байин. Адал нерсе анык, арам нерсе анык деген. Бул 40 хадисте келген өтөбүз. Изхат фима фи айдин нас. Адамдардын колунан олак болгон, адамдардын колунан үмүт кылбагын, адамдар сени жакшы көрөт дегенде. 4-чү хадис мин хусни исламил мар таркуху ма ла яни. Адамдын исламынын чырай болушу ага тиешеси жок нерселерди ташташы. 4 хадистен 40 хадисте келет. Иннамал амал бинният. Амалдар ниетке жараша болот дегени чектеп атат. Иннамадан кийинки келе турган сөзгө өкүм берилет. Мисалы, Аллах Таалам Куранда айтканда иннамас садакату лил фуқараи вал масакин. Чындыгында садакалар жакырларга жана мискиндерге, жардыларга берилет. Иннама берди чектеди. Мындай айткан садака деген бул тек гана чектеди, кимдерге гана берилет? Кедейлерге жана мискиндерге гана берилет. Ошондой эле берди иннамал амалу бинният дегенде амалдар Аллахтын алдында этибар кабыл ала турган болуш үчүн ниет болуш керек. Ниетке жараша. Би мақасиди асхабиха. Анын көздөгөн максаты. Ошого ылайык анан амал болот. Ниет деген каалоо, максат жүрөктө болот. Фалайсатил айбра би суратил амал. Кеп айбарат алына турган нерсе бул амалдын сүрөтүндө эмес. Бир амалдын сүрөтүндө эмес. Ва иннамал айбра би ниятил амил. Кеп ошо амалдын кабыл болушу кылган адамдын амалларда ниетине байланат. Ниет эмне? Эгер ал адамдын максаты Аллах үчүн болсо, анда амалы Аллах үчүн болот. Эгер Аллахтан башка нерсе үчүн кылган болсо, анда башка үчүн болот ал амал. Мына ушул хадисти далалат кылып көргөзүп турат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кыска нуска негизги нерселерди камтып эреже кылып айтканы. Амалдар ниетке жараша болот. Мындай айтканда адамдын мүдөөсү, максаты эмне? Бир амал кылганда. Ошого жараша амал. Ниети түз болсо, амалы түз болот. Ниети кыйшык болсо, амалы да кыйшык болот. Ошондуктан мусулман адам ихлас менен ниетин түздөш керек ар бир амал кылганда. Ар бир сойлук амал. Бул жерде амалдар деп келгенде ибадаттар да көздөлөт. Бир нерсеге сооп болуна турган амалдар. Ал эми дүйнө иштеринде айтылган жок. Ниет маселеси. Жегенде, ичкенде, кийим кийгенде, машинада отурганда бул нерсеге ниеттин кереги жок. Сооп жазыла турган амалдарга, ибадаттарга ниеттин негизинде курулуш керек ушул амал. Айтып кетүүчү нерсе, эгерде кийимди кийгенде деле машина менен бир жака барабы, ичеби, жейби, ошонун артынан ибадат кылам, жесем курсагым тоет,
ошону бир жакшылыкка колдоном деген нерсе болсо, адат нерсени ибадат кылса болот. Алымдар ушундай дейт. Кээ бир адамдардын адаты ибадат, ал эми кайдыгер болгон адамдардын ибадаттары адат дейт. Кылганда ниетин жаңыртып, ихлас менен ошону эмне үчүн кылып атам, ким үчүн кылып атам деп жүргөн адамдар күнүнкү адаттары дагы ибадат болуп саналат. Ал эми кайдыгер адамдардын кылып жүргөн ибадаттары адат болуп калат, Алла сактасын. Амалдар ниетке жараша болот дегенде, ушул сүйлөм жогорудагы сүйлөмгө бышыктап бекемдейби же бул өзүнчө сөзбү дегенде алымдарда эки түрлүү сөз бар. Биринчи топтогу алымдар айтышат, биринчи сүйлөмдү бышыктап бекемдейт, ошого гана тиешелүү десе, экинчи топтогу алымдар айтат, бул аны бекемдейт эмес, бул дагы өзүнчө бир негиз деп атат. Ушул туурасы дейт. Иннамал аъмалу бинният. Амалдар ниетке жараша болот десе, биринчи сүйлөмдө адамдын амалы ниетине жараша болот. Туура болсо туура, бузуку болсо бузуку. Ниети туура болсо амалы туура болот. Ниети туура эмес болсо амалы туура эмес болот. Ал эми экинчисинде биринчиден айырмасы сооп жагынан айтат. Сооп берилбейт эгер ниети туура болбосо. Аллахтан башка нерсе үчүн кылына турган болсо сооп берилбейт. Эгерде ниети Аллах үчүн болбосо, ага сооп берилбейт Аллахтын алдында. Худ сүрөсү 15-16 аятта Алла Таала айткандай: "Ман кана юридул хаята дунья ва зинатаха нуфи илейхим а'малахум фиха ва хум фиха ла юбхасун." Кимде ким бул дүйнөнүн кооздугун кааласа, биз ошол амалына беребиз мүмкүнчүлүктү. Бирок аларга зулум кылынбайт эч кандай. Бирок алар акыретте эч нерсе жок аларга. Тозоктон башка кылган амалдары жок болуп кетет, жасаган амалдары батыл, жалган болуп чыгат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткандай: "Инна аввалан наси юқда фихи яумал қияма саласатун." Кыямат күнүндө эң биринчи сурак бериле тургандар 3 түрлүү адам. Биринчиси рожулун жихадта шахид болгон адам. Аллах Таала мага бардык неаматтарын эскерип, ал неаматтарын билип, мойнуна алып, эми сен эмне кылдың бул амалга дейт. Кола каталту фика хатта кутилту. Мен сенин жолуңда согуштум, ошонун артынан өлдүм десе, Аллах Таала айтат: "Кола кадаб, сен калп айттың. Валекиннака каталта лиюқала хуа жари. Сен тек гана мени баатыр деп айтсын деп согуштуң. Факад кыйла, ал айтылды сага. Сумма умира бихи, анан ага буйрук берет, мурду менен сүрүлүп тозокко алынып түшүлөт." Эмнеге бул адам согушта өлсө дагы, шахид болсо дагы, эмнеге бул адам тозокто согушта өлдү го, шейиттик абалда өлдү го деп шейх сурап атат. Ал жавап бизге суроо берип өз жооп берет. Жооп: "Лианна ниятаху лейсат лилла." Себеби мунун ниети Аллах үчүн эмес эле. Муну баатыр, эр жүрөк, кыйын экесин деп айтсын деген нерсе болгон. Вакад кыйла хада фид дунья. Бул нерсе айтылды. Аты тарыхта калды, макталды, эскерилди. Мени баатыр десин деген нерселер. Ва хасала ма касада мин мадхин наслах. Адамдардан эмнени көздөгөн болсо ошол нерсеге жетти. Ал эми акыретте эч нерсе жок. Аллах Таала адамдарга зулум кылбайт. Экинчи түрдөгү адам: "Орожулун таалламал илма ва аллама." Бир адам үйрөндү илимди, башкаларга үйрөттү, Куран окуду. Ал адамды да алып келди. Ага да Алла Таалам неаматтарын тааныштырып көргөзүп, ал билди, адам мойнуна алды. Эми сен бул ушундай жакшылык менен эмне кылдың десе, жооп берип атат: "Таалламту фикал илма ва алламтуху." Мен үйрөндүм, бул илимди үйрөттүм. "Ва карату фикал Кур'ан." Сен үчүн Куранды окудум. Айтты Аллах Таалам: "Жалган айтасың. Сен үйрөндүң, максатың мени аалым деп айтса экен" деп. Факоды кыйла, ал дагы айтылды сага. Мени кары, үнүм чырайлуу деп ошондой максатты көздөдүң. Ал дагы айтылды. Буйрук берилет, ага дагы мурду менен сүрүлүп тозокко чүрүлдү. Мына ушул нерседен адам баласы билиш керек, ниетин түздөш керек илим алууда. Фала якуну касту тарафа. Ошо илимдин артынан бир нерсеге көтөрүлөйүн дебесин, же вазипага жетейин дебесин. Куруп кетүүчү кураган дүйнөдө илим менен
жана башка бирөөлөргө үйрөтүү менен бийликке, мансапка жетүүнү көздөбөсүн. Максаты тек гана Аллах үчүн болсун. Себеби мунун үйрөнгөнү жана үйрөткөнү солих амалдарды кылып калайын деген ой болуш керек. Мына ушул дүйнө үчүн азгырылып кетпесин, кылган амалын Аллах үчүн кылсын. Эгерде ага бир акча бериле турган болсо, ал акчаны коротулат бир нерсе, бирок аны максат кылып албасын. Бир зарылдыкты максат кылып албасын. Рожулун атахуллаху малан. Үчүнчү түрдө Аллах Таалам бир адамга байлыкты берген, жакшылыкка коротот, жакшылык нерсеге таркаткан, сыртынан ушундай көрүнгөн. Аллах жолуна сарптады, болбосо Аллах жолуна сарптоо эң чоң амалдардан. Ырыскыны кенен берген Аллах Таалам бардык түрүнөн. Аны да алып келет. Ага да Аллах Таалам неаматтарын эскерет. Сен эмне кылдың? Айтат: "О Аллахым, мен бул сенин жолуңда жакшылыкка байлыгымды чачып, таркатып, кайрымдуулук иштер жасадым. Сараң болбодум." Ага да айтат: "Сен жалган айттың. Мени берешен деп айтса экен деп кылдың. Айтылды, сени берешен экен." Аны дагы тозокко мурду менен сүрүлүп түшөт. Фаида канат хадил амал жалила тадхабу хадран. Мына ушундай улуу амалдар, 3 амалды эскердик жаң, 3 адамды. Эгер ушундай амалдар жок болуп кетип аткан болсо, ээлери ушун жасаган адамдар тозокко түшүп аткан болсо, кыямат кайымда ниеттери бузук болгондугунан, ниеттери башка нерсени көздөгөндүгүнүн себебинен, эми башка амалдарды айтпай эле коелу. Ниеттери бузук болсо кандай болот анда? Ошон үчүн мусулман адам ниетин түздөш керек. Амалды кыларда намаз болобу, орозо болобу, ажылык болобу, умра болобу, садака болобу, илим талап кылабы, илимди үйрөтөбү, жакшылыкка чакырабы, жамандыктан кайтарабы, Аллах жолуна чакырабы, кайсыл нерседе сооп бар деп кылган амалында эмне үчүн кылып атат, ким үчүн кылып атат, эмне максатты көздөп атат, бунун бардыгын эскерилип, жүрөгүндө туюп туруш керек, өзүн көзөмөлдөп. Ошондон адам өзүн көзөмөлдөсүн, ниетин эстесин ар бир амалды кыларда. Аллах үчүн кылып атабы? Бир жаман ой, бирөө уксун, көрсүн деген нерсе келе турган болсо, ошону жойсун заматта, ошодон арылсын. Себеби адамга бул келип турат. Бирөөлөр жакшылыгымды көрсө экен, бирөөлөр мени мактаса экен деген нерсе адамдын табиятында бар. Фалейхан яттуруда хадал каст. Эгер ушундай бир ой келип кетсе, заматта ошодон кутулуп, ниетин түздөп, ихласта болуш керек. Себеби пенденин максаты, ою өзгөрүп турат. Башкалардын мактаган жактырат. Бул нерсени дайыма өзүн көзөмөлдөш керек. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам практика жүзүндө айткан хадиске амал жүзүндө көргөзүп берип айтты. Хижраны мисалдады. Ал эми хижра эмне десе, хижра деген бул капыр өлкөдөн ислам өлкөгө көчүү, дини үчүн, динин ал жакта практика кыла албагандыгы үчүн. Фахия мин афдал амал. Эң жакшы амалдардан. Аллах жолунда жихад кылгандай бир шериктеги деңгээлдеги амал. Аллах Таалам Анфал сүрөсүнүн 72 аятында айткандай: "Инналлазина аману ва хаджару ва жахаду". Аллахка иман келтиргендер жана хижрат кылгандар жана жихад кылгандар деп келет. Аллах субханаху ва тааля мухажирлерди эскергенде ансарлардан алдында эскерди. Эмнеге? Лианнахум тараку аутанахум ва диярахум ва амвалахум. Себеби алар өзүнүн мекенин, үйлөрүн, акчаларын баарын таштап кетишти. Аллахтын динине салым кошоюн деп. Мухажирлер бул эң жакшы адамдар. Хижрат кылуу бул шарапаттуу, улуу амалдардан. Бирок кеп бул хижраттын сүрөтүндө эмес, амалында эмес. Хижрат кылган адамдын максаты эмне? Ушу жер которуда. Кеп ошолдо. Эгерде ал адам Аллах Тааламдын дини үчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчүн хижрат кылган болсо, анда хижраты Аллах жана Аллахтын элчиси үчүн болот. Ошо ниетине жараша. Мындай айтканда, бул нерсе Аллахтын алдында кабыл кылынат. Ошол нерсеге мухажир дегендей сооп алат. Фа ин хараджа лил хижра ва мата фит торик. Ошентип хижратка чыгып,
жолдо баратып өлүп калган болсо жетпей барар жерине. Ал мухажирлерден ошол көчкөн хижраттын сообун толук алат. Аллах Таалам Ниса сүрөсүнүн 100-аятында айткандай: "Ва ман яхруджу мин байтихи мухажиран илаллахи ва расули". Ким үйүнөн мухажир болуп Аллахка жана Аллахтын элчисине чыккан болсо, тумма юдрикхул маут, ага өлүм жеткен болсо жолдон, факад вака ажруху алаллах, анын сообу Аллахка аттандык болот. Аллах өзү берет. Ниетине жараша. Ошол адам ниет кылып сапарга чыккандыктан ошол нерсеге жетпесе дагы Аллах Таалам жазып койду. Эмнеге? Себеби анын ниети ошол эле. Ал хижратты кылып толук жетпесе, жолдон өлүп калса дагы сооп берилип атат. Себеби ал адам Аллах жана Аллахтын элчиси үчүн бул динге салым кошоюн деп, Аллахты жакшы көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы көрүп чыккан эле. Вал хижра бакиятун иля ан тaqumasa. Бул хижрат кыямат кайымга чейин улана берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Давуд, Насаиде, Ахмадда, Даримиде, Табараниде келгендей: "Ла танqati'ul hijratu hatta tanqati'a tawba, wa la tanqati'u tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha." Hijrat токтобойт, тобо токтомойнча. Тобо токтойт качан күн батыштан чыкмайынча. Фал муслим бихажа илал хижра даиман ва абадан. Мусулман адам дайыма мындай хижрат кылышка муктаж болот. Эгер динине кысым болсо, динин аткара албаса, ал адам көчүш керек башка жерге. Ошол жерден динин аткара ала тургандай, практика кыла ала тургандай. Аллах Таалам Куранда айткандай, Ниса сүрөсү 100-аят: "Ким Аллах жолунда хижрат кылган болсо, Аллахтын жери кененчиликте табат." Мухажир адам дини үчүн көчүш керек. Динин аткарайын, ибадаттарым кылайын деп, ал эми тиги жакта практика кыла албады. Вама каулуху ла хижрата ба'дал фатх. Ал эми хадисте да бар. Мекке ачылгандан хижра жок деген мааниси бул жерде Меккедеги хижраны айтып атат. Меккеден чыгып башка жака хижра кылынбайт. Эмнеге? Себеби Мекке ачылгандан кийин ал жер ислам өлкөсү болуп калды. Фала юхажиру минха, ал жерден көчпөйт. Ал жерден хижрат мурун капырлардын колунда болуп турганда хижрат кылыналы эле. Ал убакта мусулмандарды кысымга алып, дининен тосуп жүргөн эле капырлар. Фаламма фатахаха Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам сара биладил ислам. Качан Аллахтын элчиси ал жерди ачкандан кийин ал ислам өлкөсү болуп калды. Ал эми ким Меккеден Мединага эми хижрат кылган болсо, ал хижрат болуп саналбайт. Бул учурда важип да болбойт эч кандай. Себеби Мекке Мадинадан артык жер. Бүт жерлерден эң артык шарапаттуу жер бул Мекке. Ал эми кыямат кайымга чейин уланып турган нерсе бул капыр өлкөдөн ислам өлкөгө баруу. Динин аткара албаган жерден динин аткара турган жерге баруу. Фала туарид байнал хадис. Бул хадис башка хадистерге каршы келбейт. Эми кимдин хижраты Аллах үчүн болсо, биринчи бөлүмдө кимде ким Аллах үчүн хижрат кылса дегенде, биринчи бөлүктө хижрат кылганда ниетин түздөп, ихлас менен Аллах үчүн кылса, Аллах Таалам анын хижратын кабыл кылат. Анын мухажирлерден дей сооп берет. Көчүүчү мухажир деген сооп жазылат. Себеби хижра бул кыямат кайымга чейин уланып туруучу нерсе. Бул хадисти тек гана ошол Меккеден Мединага чыккан мухажирлерди гана деп айтылбайт. Меккенин ачылышына чейинки сооп амал диндеги бар нерсе кала берет. Ким ниетин түздөп хижрат кылган болсо, дин үчүн, Аллах үчүн сообун ала берет. Экинчи бөлүгү. Ал эми кимдин ниети түз болбосо, максаты көздөгөнү башка себеп, Аллахтын сообу эмес башка нерсе болсо, анын хижраты ошол үчүн болот. Мындайча айтканда, капыр өлкөдөн ислам өлкөгө барды, бирок максаты дин эмес. Ал жакка барганда бизнес, мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги ачылды. Салышка, бизнес ачышка. Бул дүйнө үчүн болот. Бул дүйнө үчүн болду. Бул жерде эч кандай сооп жазылбайт. Эч кандай мухажирдин сообу берилбейт. Бирок анын көчкөнү, көрүнүшү баары мухажирдин абалындай болсо да, жогоруда айтканыбыздай максат берди.
ниетине, максатына каралат, сүрөтүнө каралбайт. Капыр өлкөдөн ислам өлкөгө эс алыш үчүн, ошол жактан бир дүйнөнүн кызыкчылыктарына жетиш үчүн, бизнес ачыш үчүн, бир ушул жактан жашоонун бир жакшы жеңилин таба алса, көчсө буларга сооп берилбейт мухажирдин дегенде. Сооп берилбейт ал нерседен. Кале саллаллаху алейхи вассалам: "Ау имраатин янкиха", же болбосо бир аялга нике кыйдырыш үчүн болсо дейт. Бир адам ошентип бир аял ашык болуп калып, жактырып калып, ал жакка көчмөйүнчө сага тийбейм дейт. Бул жакта калсаң тийбейм сага дейт. Вахила туриду илля ида жаа иля беладиха. Өзүнүн жерине чакырат. Ана ошол жакка көчүп барат. Максаты ошол аялга жетиш. Мисалы, аял мусулман өлкөдө болуп калды, тиги эркек капыр өлкөдө жүрдү. Сен менин өлкөмө келмейинче сага тийбейм деп койду. Ошол өлкөгө, ислам өлкөгө барат көчүп. Максаты ошол аялга жетиш, ошого үйлөнүш. Бул учурда дагы ага хижраттан соо берилбейт. Сүрөтү көчүп баргандар баары окшош, бирок максаты башка. Бул адамдын максаты дин болбоду. Бул аялга жетиш гана максат болгондуктан ага сооп жазылбады. Банкрот болду бул адам. Эч кандай мухажирин соо берилбеди. Аллах таалам жүрөктөрдү билүүчү. Хужурат сүрөсүнүн 16-аятында: "Кула туаллимуна Аллаха бидиникум, валлаху я'ламу ма фис-самавати ва ма фил-ард, валлаху бикулли шейин алим." Айткын, силер эмне Аллахтын динин Аллахка үйрөтөсүңөрбү? Аллах асмандардагы жана жердегилердин бардыгын билет. Аллах таалам бардык нерсени билүүчү. Фала я'ламу ма фил-кулуб иллаллах. Жүрөктөрдүн ичиндегини билбейт адамдар. Тек гана Аллах билет. Адамдар билбейт. Ошондуктан ниеттин орду жүрөктө. Аллахтан башка эч ким билбейт. Ватталафуз биха бид'a. Ал эми тил менен айтуу бул бид'ат нерсе. Фала якулул муслим. Мусулман адам айтпасын: "Навайту ан усалли." Мен намаз окушту ниет кылдым, ажылык кылышты ниет кылдым, садака беришти ниет кылдым деп айтыштын кажети жок. Себеби ниеттин орду жүрөктө. Вахи амалун колби ва лейсат амалун лисан. Бул тилдин амалы эмес, бул жүрөктүн амалы ниет. Аны тил менен жар салып ачык айтуу рия калып барат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир намаз окуганда ошуну ачык айтканы келген эмес. Же бир кайсы бир амалды кыларда үнүн чыгарып айтып же тил менен айтты, бул ниет деп келбейт. Ниетти тил менен айткан болбойт. Намазда дагы, зекетте дагы, амал кылганда дагы ниетти тил менен айтышка муктаж эмес. Бул маселе дагы аябай зарыл. Себеби кээ бир адамдар дагы деле ниетти тил менен айтышат. Меккеге барса да, намазда дагы. Бул мындай шариатта келген эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан эмес. Ооба имам Шафиге сыпатташат. Имам Шафи айткан го деп. Бул эки жол менен кайтарылат. Биринчиден имам Шафи деги айткан деген нерсени тастап бериш керек. Тасталган эмес. Экинчиден эгер тастыкталып калган болсо, бир аалымдын сөзү далил болуп калбайт. Себеби имам Шафи дагы муштахид аалым, бирде туура кылат, туура эмес кылып калат. Ал иштихад кылды, урматтайбыз, сыйлайбыз. Ал эми далил биз ээрчи турган маселе бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү. Бир аалымдын сөзү эмес. Ал имам Шафи болобу, Ахмад болобу, Абу Ханифа болобу, Малик болобу. Ошондуктан бир адамдын сөзү далил болуп калбайт. Качанга чейин анын сөзү далилге дал келмейинче. ثالثا الذي روي عن الشافعي أنه قال الصلاة ليست كغيرها. Үчүнчүдөн имам Шафиден кар бел деген. Кандай болсо дагы бул ниет жүрөк амалдарынан, тил менен айтуу болбойт. Аллах таалам айтат, эскерип. Аллах таалам арабтарды четке кагат сөзүн. Алар айтат: "Биз иман келтирдик" деп. Айт дейт. Кул айткын: "Лам ту'мину", иман келтирген жоксуңар. "Валакин кул асламна", биз моюн сундук деп айткыла дейт. "Валамма ядхул иман фи кулубикум". Ушул сөздүн аягы Хужураттын эң ана чейин: "Кул атуаллимун Аллаха бидиникум". Силер бул диниңер менен Аллах тааламга кабар берем дейсиңер дейт. Бул деген Аллах таалам муктаж эмес бирөөнүн ниетин сөз менен билдиришке. Аллах таалам жүрөгүңдө эмнени туясың, эмнени көздөйсүң билет, эмнени кылайын деп атасың.
Аллах тааламга сен сөз менен кабар беришиңе Аллах муктаж эмес. Сен өзүңдүн ниетиңди оңдогун, ниетиңдеги сырларды оңдогун эмне көздөп атасың. Аны тил менен айтышка муктаж эмес Аллах таалам. Ал эми курбанчылык сойгондо алдында айтылган турган сөз ал ниеттин сөзү эмес. Янна каулаху Аллахума минка ва лака деген Аллахым сенден жана сен үчүн жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнөн Аллахтын сын менен Аллах улук деп сойгон. Бул ниет эмес, бул дуа. Бул айырмалаш үчүн. Сен өзүң үчүнбү, атаң үчүнбү, ким үчүн соесуң?